Башында 28-inde сөз чыкты ушундай эл жыйылыптыр деген. Анан 29 күнү биз бардык. Тажикстан эли жыш жайланышкан. Биздин элдер аздык кылган. Өзүнүн кайдыгер эмес адамдар ошол жердеги аз элибизде, ошол границанын боюндагы элдерге жардамдашып коелу. Ошолорго көмөктөшүп поддержка бололу деген максатта барганбыз. Көк Ташчыкка баратканыбызда ок атуулар башталып кетти. Спринтер автоунаасынан секирип түшкөнүбүздө Кудайга шүгүр ок тийбеди. Окту аябай жаадырышты алар. Ошончолук аткылуу болуп атканда биз ойлодук, бул жакын күндөрдө токтобойт го. Мындан ары бул нерсе күчөсө өлкөнүн келечеги эмне болот экен деп ойлоп. Колуңда курал болбогондон кийин ал жерге барсаң, кайра сен бир жардам бергендин ордуна тоскоолдук кылат экенсиң. Бир жагынан барып поддержка керек экенин түшүнүп аттык, бир жагынан эл менен чечилбес маселе экенин да түшүнүп аттык. Чек арадагы конфликттин артынан Москвага же болбосо ички миграцияга кетти деп айта албайм. Эң биринчиси бул жумушсуздуктун айынан кетип атышат. Баткендин эң эле көйгөйү ошол өндүрүштүн жоктугу, жумушсуздуктун жоктугу. Жана ошонун артынан бир канча көйгөйлөр келип чыгат. Бул үй бүлө институтунда болгон көйгөйлөр, дагы башка көйгөйлөр ошол жумушсуздуктун айынан келип чыгат. Бул жерде Баткен областында азыр жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Мисалга, эң бир жумушчу орундары көп түзгөн тармак бул айыл чарба тармагы. Айыл чарбаны өнүктүрүүгө биринчиден туура көчөттөрдү, экинчиден үнөмдүү сууга истемалды, үчүнчүдөн технологияларды, төртүнчүдөн ошол баягы логистикалык тармагын уюштуруш керек. Баткендин өнүгүүсүнүн драйвери катары ошол жумушсуздукту жоюу катары өндүрүштү жана IT кластерин алдык. Себеби дегенде IT да келечек деп айтышат го, бирок ал келечек эмес. Азыр ушул заман. IT санариптик технологиялар, ошол кесиптер бүгүнкү заманда адамдар иштеп атат, акча таап атат. Баткен эң алыскы регион деп эле койбостон, бул жерде интернет бар, ошол санарип көндүмдөрүн жаштарга үйрөтүп, дүйнө менен чек арасы жок иштегенге шарт түзүп берсек, бул Баткендин өнүгүүсү үчүн, ошол эле жумушсуздукту жоюу үчүн аябай чоң багыт болот эле. Ушул бактылуу жашашы үчүн ошол ата бабаларыбыздан калган жерлерди алып калышыбыз керек. Ошол жерлерди гүлдөтүшүбүз керек.